Салам достор. Бүгүн сиздерге микке кезекке туруу үчүн түндүк тиркемеси аркылуу өтүнмө жөнөтүүнү жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берем. Алгач түндүк тиркемеге кирип, башкы беттен үй сатып алуу бөлүмүнө киресиз. Ал жерден мамлекеттик ипотекага арыз баскычын басып, андан кийин чыккан маалыматтарды жакшылап окуп чыгып, арыз жөнөтүү баскычын басуу керек. Кийинки бетте сиздин паспорттук маалыматтарыңыз чыгат. Аларды текшерип, андан ары баскычын басыңыз. Андан соң үй бүлө тууралуу маалымат бөлүмү ачылат. Бул жерден да андан ары деп улантасыз. Андан кийин анкета толтурууга өтөсүз. Бул жерде бардык керектүү талааларды толтуруп, ишмердүүлүк тармагыңызды тандайсыз. Мисалы бюджеттик тармак, жеке сектор же мигрант. Калган маалыматтарды да толук жазгандан кийин андан ары баскычын басыңыз. Кийинки кадамда азыркы иштеген жериңиз тууралуу маалыматтарды киргизип, кайра андан ары баскычын басуу керек. Андан соң кредиттик продукту тандап, МИГ порталына кирүү үчүн сыр сөз ойлоп жазасыз. Баарын толтургандан кийин дагы бир жолу андан ары баскычын басыңыз. Акырында бардык маалыматтарды текшерип чыгып, арыз жөнөтүү баскычын басуу менен арызыңыз жибересиз. Эми маанилүү жагына токтоло кетейин. Жубайыңыз же жолдошуңуз дагы өзүнүн телефонунан түндүк тиркемесине кирип, үй сатып алуу бөлүмүнөн мамлекеттик ипотекага арыз баскычын басып, ал жерден макулдук берүү баскычын басышы керек. Андан кийин сиз өз телефонуңуздан жаңылоо баскычын басасыз. Ошондо система сизге эсеп чыгарат. Ал эсепти Мегапay, Мбанк, Баланс KG, Элкарт жана Ообанк же башка тиркемелер аркылуу төлөп койсоңуз болот. Ал эми сиз бойдок болсоңуз, анда система автоматтык түрдө эсеп чыгарып берет. Мына ушундай жол менен арызыңыз ийгиликтүү жөнөтүлөт. Жооп 14 иш күнүнүн ичинде СМС аркылуу келет.